Жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланган профессордук окутуучулук курам жана кызматкерлердин ортосундагы спартакиада жыйынтыкталды. 20 спартакиада спорттун улуттук жана классикалык 8 түрүнөн өткөрүлүп, университеттеги бардык факультеттердин жана түзүмдөрдүн командалары күч сынашты. Бир жумага созулган спорттук иш-чаранын негизги максаты адамдар арасындагы достукту, ынтымакты бекемдөө, адамдарды дени сак жашоого үндөө жана жалпы жамааттын маданий эс алуусун уюштуруп, аларга руханий жардам берүү болуп саналат. Кыргыз элинин улуттук ордо оюну боюнча 1-орун архитектура жана курулуш факультети, 2-орун административдик башкаруу курама командасы, 3-орун эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институту. Тогуз Коргол эркектер арасында 1-орун гуманитардык технологиялык колледж, 2-орун табигый техникалык факультети, 3-орун автоунаа жана тейлөөнүн технологиясы факультети. Тогуз Коргол аялдар арасында 1-орун гуманитардык технологиялык колледж, 2-орун табигый техникалык факультети, 3-орун технология жана жаратылышты пайдалануу факультети. Стол тенниси боюнча 1-орун гуманитардык технологиялык колледж, 2-орун архитектура жана курулуш факультети, 3-орун административдик башкаруу курама командасы. Стритбол боюнча 1-орун эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институту, 2-орун архитектура жана курулуш факультети, 3-орун гуманитардык технологиялык колледж. Шахмат боюнча 1-орун архитектура жана курулуш факультети, 2-орун гуманитардык технологиялык колледж, 3-орун технология жана жаратылышты пайдалануу факультети. Волейбол эркектер арасында 1-орун эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институту, 2-орун архитектура жана курулуш факультети, 3-орун гуманитардык технологиялык колледж. Волейбол аялдар арасында 1-орун гуманитардык технологиялык колледж, 2-орун архитектура жана курулуш факультети, 3-орун автоунаа жана тейлөөнүн технологиясы факультети. Ден соолук программасы боюнча мелдеш 1-орун гуманитардык технологиялык колледж, 2-орун эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институту, 3-орун табигый техникалык факультети. Кичи футбол боюнча 1-орун административдик башкаруу курама командасы, 2-орун архитектура жана курулуш факультети, 3-орун эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институту. Спартакиаданын жыйынтыгында жалпы командалык эсепте 1-орунду гуманитардык технологиялык колледждин командасы, 2-орунду архитектура жана курулуш факультетинин командасы, 3-орунду эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институтунун командалары камсыз кылышты. Жеңүүчү командалар жана мыкты оюн көрсөткөн команда мүчөлөрү университет жетекчилиги тарабынан дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Биз агайларды, эжекелерди тандап алдык. Спартакиадага Куда буйруп насип кылса, шаардык, республикалык, райондук масштабтагы спартакиадаларга Куда калса катышып бир ийгиликтүү бир результат кылабыз деген ниеттемин. Быйыл өзгөчө бир айтсам, биздин бирден бир өзгөчөлүгүбүз биздин ректорубуз Жамболот Жанышевич спортту өтө бир колдогонуна байланыштуу активдүү катышты бардыгы. Себеби азыр мына командалар түзүп алдык. 40 жаштан жогору эжекелер, 40 жаштан жогору эжекелер командасы жаңы түзүлдү, мына кошулду. Ошондой эле 50 жаштан жогору футбол боюнча дагы түзүлдү. Буйруп насип кылса биз командаларды толук десем жаңылышпаймын.